Assalamu alaikum Kırgız elim. Россиядагы иштеген мекендештерибиз жана таксисттерибиз акыркы убактарда кыргыз таксисттерибизди тоноп, кыргыз таксисттерибизди айдатып алып акчасын бербей кеткен учурлар аябай көп кездешет. Тилекке каршы биздин жарандарыбыз ошолорго чара көрбөй, карапайымдыкка салып келишет. Ошол карапайымдыкка салып чара көрбөгөнүбүздүн айынан кайра кыргыздарды тоноп ошондой иштер болуп атат. Көбүбүз айтпай эле үйгө кетип калып атабыз. Биз закон эң күчтүү иштеген Россия жергесинде жашайбыз Кыргызстанга караганда. Биз ошол чараларды колдонуп, өзүбүздүн укуктарыбызды коргобосок, бизди ушинтип тоноп сабай берет. Ошондой эле бир мисал келтирсем, мына жакында эле 2-апрель түнү 2019 жылдын кыргыз жигитибизди айдатып тоноп бараткан жеринен 2 бөлөк улутун кармап, кайсы кежинин балдары ылдамдык, ыкчамдык менен, ынтымактык менен кармашып, Россия полициясына салып беришти. Айта кетчү нерсе, көп кыргыз жигиттерибиз бар жалгыз жүргөндөр. Жалгыз жүрсөк дагы бири-бирибизге кайрымдуу болуп, бири-бирибизден кабар алып, ошондой иш-чараларда сөзсүз түрдө полицияларга кайрылып, ушундай чараларды көргөнгө аракет кылыңыздар. Жана ошондой эле биримдиктүү болуңуздар, ушундай закон түрүндө иштеп аткан жамааттарга кошулуп, өзүңүздөрдү бекем сактоңуздар. Ошол видеолордон бир үзүн, кармагандардан бир үзүн көрсөтүп коелу. У него в одном кармане айфон, во втором должен быть какой-то серый. Не снимай. Давай. Скажите. Я сейчас спущусь, но оно сам выпрыгнешь. Я сейчас один занос сделаю. Сюда иди. Давай сюда. Сюда иди. Что я делаю? Давай, блядь, иди. Давай, нормально будем разговаривать. Человек, иди на, не понял, что.